Бул Ош облустук СПИДке каршы күрөшүү жана алдын алуу борборунун лабораториясы. Дал ушул жерде медициналык аппараттардын жардамында тестирлөөнүн жыйынтыгы чыгат. Кайрылган бейтаптардын өздүгү анонимдүү жүрүп, купуялуулугу сакталат. Анализ тапшыруу акысыз. Араван району жакын болгондуктан Араван району бизге келип тапшырат, калгандарына шаардын анализдери келет. Калган мына Ноокат, Каракулжа, башка Өзгөн, Алай райондору өздөрүнүн базасында лабораториясы болгондуктан анализдер бул жака келбейт. Негизинен бул жерде лаборатория үчүн бардык жабдуулар менен камсыз болгон, жетиштүү. Бул жерде иштеген кызматкерлер дагы, врачтар, дарыгерлер менен орто медицина кызматкерлери бардык толук камсыз алып бүгүнкү күндө иштеп атат. ВИЧ СПИД илдетүү 3 жол менен жугат. Жыныстык катнаш, ийне жана энеден балага өтүшү мүмкүн. Дарыгерлердин айтымында бул жерге кайрылган бейтаптардын көпчүлүгү ишке жарамдуу. Эгер ВИЧ илдети аныкталса, дарылоону активдүү улантып, медициналык көзөмөлдөн өтүп турса, бейтап оорунун алдын ала алат. Оорулуу энеден балага чугуунун жолдору бар да, биз ушу боюнда бар аялдар ушу 12 жумалыгында эле биз ушул дарыларга тартабыз да. Ушу дарыларга тартсак, эне өз убагында калтырбай ичип турса эле бала таза төрөлөт. Биз азыр бир 98%, 99% таза бала төрөлөт да, ушул калган проценти 2 же 1% ушул энелердин күнөөсү жактан. Себеби өз убагында дарыны ичпей койсо, ошол балага жугуп калышы ыктымал да. СПИД борбордо дары-дармектерге бейөкмөт жана эл аралык уюмдар колдоо көрсөтүүдө. Акыркы жылдары оорунун алдын алуу үчүн сапаттуу дарылар чыга баштады. Ошондой эле жаш балдарга атайын ичүүчү суюктуктар алынып келүүдө. Учурда бул жерде 1265 бейтап кайрылып турат. Ушул акыркы чыккан биз дарыларыбызды көрсөтө турган болсок, мурун мына 14-15 жылдан бейтаптарыбыз 2ден 4төн, анан абалы оорураак болсо, анализдерине карап 6дан дары иче турган болсо, акыркы жылдары 15-16 жылдан бери күнүнө 1ден гана, 1 маал гана дары ичишет. Бирок бул бир таблетканын составында, же болбосо бир таблетканын составында 3төн дарылар бар. Учурда өлкө боюнча СПИДке чалдыккан 9643 адам катталган. Бишкек, Чүй, Ош облустары сап башында турат. Калган облустарда ооруну жуктургандардын саны төмөн. Гүлнур Арапбай кызы, Самат Сайдамат уулу, жаңылыктар. 2020 жылдан баштап Ош шаары боюнча 35 жаңы табылган бейтап чыкты. Ош областы боюнча 30. 65 биз жылга салыштырмалуу быйыл азыраак да, себеби өзүңүздөр билгендей коронавируска байланыштуу выявлениябыз азыраак болуп жатат. Анан бизге жаңыдан чыккан бейтаптар өтө эле психикалык жактан оор абалда келишет да. Алар биринчи чыкканда эле ушу биз мусулмандарды өзүңөр билесиңер, өлүмдү ойлоп келишет да. Бизге келгенде биз официально ушу психикалык, социалдык консультация деп коебуз да. Биз бир эле ушу дарыгерлер иштебейт, бул бейтаптар менен өзү менен ушул чыккан бейтаптардын ичинен теңме-тең консультанттар деп коебуз. Бизде аябай көп бейөкмөттүк уюмдар, ошо бейөкмөттүн уюмунда иштеген теңме-тең консультанттарыбыз бар, психиатр, психологдорубуз бар. Анан баардыгыбыз биргеликте ушул бейтаптарды ошол абалдан алып чыгып кетебиз да. Алып чыгып, бул кадимки эле хроникалык өнөкөт оору, жугуштуу оору экенин айтып, бул оору менен дары ичсе, ошо айыртынын негизинде булар узак, көпкө жашаса болот. Андан кийин үй бүлөсүндө дагы ал үчүн если мына жолдошунан жуккан болсо, бири-бирине сөзсүз айтып, экөө биргеликте ошо дарыны ичип толук кандуу балалуу, чакалуу болуп жашаса болот да.
Анан биздикилер ушу биздин бейтаптар көбү баягы чыкканда эле выявление болгондо эле коркуп кетишет дагы, эч ким билбесин деп аны биз эме деп коебуз, дискриминация, самостигматизация дегендер болот да. Эч ким айтпай ошо үй бүлөсүн да коркунучка алып келет. Себеби аялына же болбосо күйөөсүнө жуктуруп же башка бирөөлөргө да жуктуруп, анда энеден балага өтүп, анын алдын албаса энеден балага өтүп, бала дагы ушул ВИЧ инфекциясы менен жабыркап калат да. Ошондо бизде ошондой бейтаптар бар бир үй бүлөдө. Ата энеси и балдары даже бирден эмес, экиден балдары дагы ушундай оору менен төрөлүп калышат да. Бул деген аябай кыйын нерсе. Ошон үчүн мен пайдаланып айткым келет да, ушул моменттен мындай муну оор катары кабыл албастан хроникалык өнөкөт, жугуштуу оору катары эле кабыл алып, бизге эртерээк келип, эртерээк дарыланып, ушул оорунун алдын алса болот. Мунун коркунучу деле жок. Булар узак убакытка чейин ушу дарынын негизинде жашай алышат. Толук кандуу жашай алышат. Ишке дагы жарамдуу болушат. Коркунучу жок деп айта алам да. Оорулуу энеден балага чугуунун жолдору бар да. Биз ушу боюнда бар аялдар ушу 12 жумалыгында эле биз ушул дарыларга тартабыз да. Ушул дарыларга тартсак, эне өз убагында калтырбай ичип турса эле бала таза төрөлөт. Биз азыр бир 99% таза бала төрөлөт да. Ушул калган проценти 2 же 1% ушул энелердин күнөөсү жактан. Себеби өз убагында дарыны ичпей койсо, ошол балага жугуп калышы ыктымал да. Бүгүнкү күндө жалпы Кыргызстан боюнча Кыргызстан жарандарынын арасында 9643 учур катталган эпидемия башталгандан бери. Бул жерде чет өлкөлүк жарандарды кошсок 10274 болуп калды. Ошон үчүн чет өлкөлүк жарандардан 500ден ашык жаран катталган. Аларда каттоо алып, биз дарылоого аракет жасайбыз. Ошондуктан статистика ошондой болуп атат. Ал эми бул жерде биринчи орунда Чүй облусу баратат 2700 учур, андан кийин Бишкек шаары тоже 2100 учур, андан кийин Ош облусу 1568, Ош шаары 1180 болуп ушундай катары менен баратышат. Калган облустарда азыраак катталган. Облус боюнча алып караганда Кара Суу районун өзүңүздөр билесиздер, чоң район. Кара Суу райондо калк дагы көп, ошон үчүн бул жерде чоң көрсөткүч болуп эсептелет. Кара Суу районунда 872 учур катталып, облус боюнча башка райондорго караганда алда баратат. Андан кийин Ноокат району 372, өзгөн 3-чү орунда 263. Ошондой болуп 3 райондо көбүрөөк катталган, калган райондо да 50 учурдун тегерегинде. Чоң Улай районунда 6 гана учур катталган, ал район кичине, калкы аз. Сиз айткандай, былтыркы жыл менен салыштырып карасак, быйыл 10 ай менен былтыркы 10 айды салыштырып караганда төмөндөө байкалып атат. Бул жерде Ош шаарында былтыркы жылы 10 айда 37 учур катталса, быйыл 35 учур катталып, 2 учурга төмөндөгөн. Ош облусунда былтыр 65 учур катталган болсо, быйыл 30 учур катталган 10 айда. Ошондо 35 жаранга кескин түрдө область азайган. Ошондо биз айта кетер элем, Ош шаарынын көбөйгөн себеби райондордон келип, шаарга келип текшерилип, шаарда табылып калып, шаарга кошулуп калышкан. Ошон үчүн мындай көрсөткүч болуп жатат.